Birincisi Жалал Абад областындагы ымыркайлардын өлүмүнүн алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн иштердин абалы жөнүндө биринчи, экинчи маселе Жалал Абад областындагы энелердин өлүмүнүн абалы жана аткарылып жаткан иштер жөнүндө. Алгач дал ушул коюлган эки маселе боюнча тиешелүү адистер баяндамаларды жасашты. Айтылган маалыматтарга ылайык облус аймагында соңку 6 ай ичинде жаш ымыркайлар арасында өлүмдүн саны өскөн. Тоолуу Чаткал районунда 23 жылдын 6 айында 5 ымыркай каза таап, былтыркы жылга салыштырмалуу 3 өлүмгө көп катталган. Мындай көрсөткүчтөр башка райондордо дагы бар. 1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны жана көрсөткүчтөр боюнча токтолсом, 23 жылдын 6 ай ичинде 132 бала каза болуп, ымыркай балдар каза болуп, көрсөткүчү 10,3 түздү. Ал эми 22 жылдын 6 айында 156 бала каза болуп, көрсөткүчү 12,1 промилле болду. Бул облуска боюнча салыштырмалуу 23 жылдын 6 айында сан боюнча 24 ымыркайга аз бала каза болуп, көрсөткүчү 1,8 промиллеге төмөндөдү. Ошондой эле ушул өлүмдүн төмөндөгөнү менен эле катар областтын көрсөткүчү төмөндөгөнү менен кээ бир биздин район шаарларыбызда балдардын өлүмү өскөн район шаарларыбыз бар. Ымыркайлардын өлүмүнүн санын кыскартып, анын алдын алуу багытында тиешелүү кызматкерлер иш-чараларды бекитип, түрдүү аракеттерди көрүп келишет. Бирок тилекке каршы мындай учурлар катталып жатат. Тубаса кемтик ооруларынан жана дем алуу органдарынын айынан көз жумган жаш ымыркайлар көп кездешип жатканын статистика көрсөтүп турат. Хирургический профиль боюнча 5 каза болсо быйыл областтык ооруканада балдардан. Ошонун 3-өө бул врожденный порок развития. Ушул боюнча ушул жылдан жылга көбөйүп атат. Патологиялык анализ кылып биз көрөбүз. Жылдан жылга тубаса балдардын хирургиялык патологиясы өсүүдө. Ушуга жеткирбей кандай бир чара көрүп, бир кандай бир иш жүргүзсөк биргеликте болот. Конечно, биз бул уже туулуп келгенден кийин шапалактай баланы жасап, аны алып чыгып кетиш негизи кыйын. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев облус аймагында катталып жаткан эне жана балдардын өлүмдөрүн кыскартууда кызматкерлерди сөгүш же эскертүү менен гана жазалап тим болбостон конкреттүү алдын алуу чараларын иштеп чыгуу тапшырмаларын берди. Аны менен бирге эле Жалал Абад облусунун аймагындагы бүгүнкү күндө медицина кызматындагы жаш кадрлардын жетишсиздиги дагы чоң көйгөйлөрдүн бири экендиги айтылды. Ал үчүн кандайдыр бир чараларды көрүү зарылчылыгы бар экендиги баса белгиленди. Ушул тапта облуска жалпы 248 үй бүлөлүк дарыгерлер жетишпейт. Борборубузда дагы ушул маселе көтөрүлүп жатат. Ал эми бул нерсе bundan дагы ары кете берет. Себеби дегенде бул жылда көп вопрос болуп атат. Көп балдарыбыз ОРТдан медицина факультетине татыктуу болуп өтө алышкан жок. Ошол себептен bundan ары дагы азайып бара берет биздин студенттер и кемчиликтер боло берет. Эгерде биз ошол нерсени дагы башынан карабасак, не только биздин саламаттык сактоо, билим берүү тармагынан дагы ушул билим деңгээли же болбосо ОРТнын планкасын төмөнүрөөк коюп өткөрбөсөк, бул нерсе биздики уланып келет дейм. Медицина кызматкерлеринин изилдөөсүндө ымыркайлардын көп каза болушунун негизги себептери энелердин кош бойлуу кезинде жетиштүү азыктар, витаминдер менен камсыз болуусу керек экендиги далилденген. Мындан улам калк арасында коомчулукту да тартуу менен аз кандуулуктан арылууга жана дени сак болууга чакырышат. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.